Пайгамбарыбыздын сөздөрү, данышмандардын сөздөрүнөн чогултулган, машалла, мына китеп баштайбыз. Wa qala aleyhisselam aleykum bimajalisatil ulemai wa istima'a kalamil hukama fa inna Allah Teala yuhyil qalbel meyyite bi nurul hikmeti kema yuhyil ardal meytete bimel matar. Demek Peygamber sallallahu aytkan ekan. Aleykum bimajalisatil ulema. Demek Peygamber şunu aytkan ekan. Alımlarga deyt, aralashqıla. Alımlarga aralashqıla deyt. Aybay жақсы söz. Biz daim aytабыз, мен устазым айтат элем мисалса, бул жашоодо адамга 3 атасы бар дейт эле. Эми бул кыргыздын сөзү болушу бирок уламалардын сөзү. Биринчи өз атаң боло турган болсо, эми бул өз атаң дейт да, бул жашоодо сага кантип оокат кылышты, кандай кылып жашоону үйрөтөт экен да, туурабы? Кыргызда мен дайым айтам, атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп кыргыз сөз, туурабы? Анан экинчи ата субханалла бул сиз менен биздин некебиз устазыбыз экен. Чыныгы. Бул бизди ахиретке жетелөөчү экен. Ошол себептен илгертен тетиги кайсы бир замандарда дагы биздин ата-бабаларыбыз өзүнүн балдарын устаздарга берип мындай деп айтат экен. Баламдын эти сеники, сөөгү меники деп берген экен. Демек, бул сөздө бир чоң бир сыр бар, туугандар. Бул сөздө сыр бар. Биздин ата-бабабыз субханалла экен өзүнүн балдарын аалымдардан аралаштырган. Эми кара. Андан кийин айтат, эми алар менен аралаштырып эле койбостон өчүрүп берип калды аксакалды, өчүрүп берип калды машалла. Машалла ушундай. Негизи ушуну мен жактырбай калдым акыркы убактарда, ушуну сени. Эмне үчүн дегенде, бул жөнөкөй эскертмесине коюп койсоңор болот. Азан койбой эле койсоңор. Ошо баарыңар эсиңерге алып ал да, мени көрүп аткандар деле ушуну эметсинчи, анткени көптөгөн адамдар намаздары мындай хушу деген нерсе эптеп таап келетсең ошо жооп кетет экен да. Ошо азан эмне болмок эле деп, ал эскертме үчүн да. Ушундай нерсе да, анан колдон келсе ушуну андан жөн эскертме коюп койгула, тыдыт деген болуп жетет. Ушуга көңүл бурула. Демек, эмне аалымдар менен аралашуу деген нерсе биздин ата-бабабыздын жолунда бар экен. Бир заиф болсо таргиб иретинде айтылган бир чоң бир хадис бар. Ошондо кыямат күн болгон мезгилде инсандар сооп издеп, бири-биринен жакшылык издеп калат экен. Алла Таала өзүнүн райымы менен, мээрими менен, лутфу менен кыямат күнү инсандарга ушундай бир кабар берет экен. Жария бир периште элон кылат экен. Эй дейт, силердин араңарда кимдин улама, аалым болгон бир досу бар эле дейт экен. Достан мында бир эмелер бар, тууганы бар эле, ушундай деп кетет. Анан баардык адамдар ошол мезгилде чуркап жүрүшөт экен. Анын элон кылган баягы кабарчы кабар айткан. Бүгүн дейт, ар бир аалым, бул үммөттүн ичинен дейт, эң чоң күнөөкөр онуна шапаат кылат дейт. Баягы жерден ушундай бир элдин баардыгын өң алаттан кетип издеп калат экен. Ошондо бирөө четте отурат экен, мындай экен. Көрсө бул дүйнөдө мындай эме кылбаптыр. Дос деле тутпаптыр, аалдын жанында отурбаптыр. Анан кийин субханалла аны отурса, баягы бир периште айткан, сен эмне отурасың десе, мен эч эмем жок дейт. Мен жалган дүйнөм аалымдардын мажлисинде отурбаптырмын, алардын сабагында отурган эмесмин, алардын нерсени кылган эмесмин мен. Десе айткан, сен ошол жок тени бир аалым досуң барбы? Жок. Эми досуңдун досу барбы? Жок. Ошондон бир мезгилде тура калат экен, кыйкырат экен. Таптым дейт экен. Эмне десе айткан? Бир жолу дейт, бир түндө, жолдон кетип барып бир аалым менен шерик болдум эле дегенде, ошол аалымдын ага шапааты өтүп кеткен. Өзү үйүңөргө аалымдарды чакырып, жок дене тамак бере албасаңар,
негизи мен айтат элем көбүнөчү, колдон келсинче ар бир улама, мисалы медресени бүткөн, ошо окуткандар болсо деле ошолорду үйүңөргө чакыргыла. Аалымдын жакшынын шарапаты демекчи, ошо аалымдын шарапаты болот. Туура азыркы заманда бөлүп калдык, азыр амал кылган аалым, амал кылбаган аалым жок. Ал аалым деген сөздүн өзү эле субханалла, амал кылабы, кылбайбы, анын уйкусу жакшыраак. Миң абиттен миң абит. Таква ушундай адам намаз окуп турганда, тиги бурчта субханалла, эмнекен уктап аткан аалым артыгыраак. Ушундай нерсе. Эми кимдердин үйүңөрдөн аалым балаларыңар аалым чыккан болсо, машалла, кары чыккан болсо, охо, анда ал үй бүлө бактылуу иншалла. Ошол атасы да бактылуу, энеси да бактылуу, анын чоң атасы, чоң апасы, тай атасы, тай энеси да бактылуу эсептелет, билесиңер ушуну. Анын туугандары дагы бактылуу эсептелет. Анткени үйдөн бир аалым чыгышы бул чоң бир неамат. Ар бир эле үйдөн аалым чыгары, бай чыгышы мүмкүн, физик чыгышы мүмкүн, химик чыгышы мүмкүн, доктор чыгышы мүмкүн. Бул эми баягы дүйнөбүй нерсе. Бирок Алла Таала субханалла гүлдөрдүн ичинен тандагандай, үй бүлөнүн ичинен тандап туруп аалымдарды чыгарат, унутпашыбыз керек. Ушундай. Эми агар ахиреттик аалым болсо, Кудайдан корккон аалым болсо, таква болгон болсо, анда метер экен. Демек ушундай аалымдар менен аралашкыла. Анан айтып аткан, акылмандардын сөзүн уккула дейт. Ушу эки нерсе абдан чоң нерсе. Жашоодо качан биз мындай бир адашып баратканда, бир эме болуп баратканда, баягы не бекер сөз айтылбайт да, мындай жөн эле айтылбаган сөз бул. Карагыла. Сөз билсең, сүйлөп отур. Билбесең эмне кылыш керек? Унчукпаш керек. Демек, акылмандын, мисалы, эң эле жөнөкөй мен айтам, кыргызда деле көп нерсе, азыр мен окуп берем силерге анакей. Мен окуп берем азыр. Бул акылмандуулук. Кээ бир китептер, мисалы, адамдар китептен акылмандуу издейт. Мен устазым айтат эле, сен китеп дейт, китеп. Сен досуң дечи. Китеп сенин досуң болуш керек. Кандай эле дейт да, отунга тойбогондой дейт. Аалым китепке тойбойт деп айтчы. Аалым китепке тойбойт. Ошон үчүн сен эгерде жакшылык кааласаң, өзүң анан өзгөгө үйүңө китеп чогулт дечи. А китеп болсо тура берет. Сен ошол китептин мындай темасын карап кой дечи да. Ошо мен адатым ушундай, китеп сатып аламын, коюп берем. Субханалла, бирок сатып алганда сөзсүз мазмунун карап коем, эгерде бир маселе чыга турган болсо, ошо китепте бул жерде бар деп туруп ошону таап, анан ошону далил катары колдоном да. Китеп бул унчукпаган дос да. Унчукпай туруп жол таап берет. Ал сенен тамак сурабайт, эч нерсе. Полкада чаңдап деле тура берет кээ бирдечи. Бирок эмнекен китеп билим булагы да турабы? Бирок эми китептин мындай бир маңызына түшүнө билген адамдар аз. Сөз аз. Бирок айтайын деген нерсем, эмнекен акылман адамдардын жазган китептерин биринчиден. Азыр баардыгы тең акылман болуп кеткен. Баары эле статус менен сүйлөп калган, билесиңерби? Телефонда баардыгы ушундай окусаң эле тим эле укмуш жазып аткан, тим эле олия экен деп ойлойсуң да, субханалла. Мындай олиялар жазган. Инстаграмда бүт эле олиялар, ТикТокто жалаң олиялар отурат. Анан жазганын карасаң, школьник жазып койгон да, тиянычы. Ушундай нерсе. Бирок керек болсо, ырыс алды ынтымак деген сөздү жаттап койгула. Суу өмүр булагы дегенди жаттап кое бергиле. Эчтеке болбойт андан. Карысы бар, ырысы бар дегенди жаттап койгула. Бунун баардыгы тең жакшы сөз. Олиялардын, Кудайдан корккон адамдардын сөзү. Эми кара. Анткени дейт, Алла Таала кудум жамгыр менен жерди көгөрткөн сыяктуу өлгөн дилди даанышмандардын нуру менен жандандырат дейт. Чын. Баягыда бир эмеде мен айттым эле. Пикирим келди. Күнүнө 10 мүнөт жок дегенде телефондун бир акысын бергиле деп аткам. 10 мүнөт жок дегенде бизде Кыргызстанда аалымдар учу кыйры билбейт азыр. Ушунча көп аалымдар бар. Ушундай китептерди мына эме кылып койду. Которуп бүт китептер чыгып кетти азыр. Ошо 10 мүнөт болсо да күнүнө уккула. Раматов Чуажикебиздин азыр канча саат дегандай нерсеси бар туурабы? Ал бүтпөйт, ал уже болду. Ал жанагындай бир ал шейиттин баягы мындай аалымдын китеп жазганы шейиттин каны сыяктуу да туурабы? Ал кишинин сүйлөгөн сөзү, YouTube'да турган нерсеси ошол кан сыяктуу эле. Ошол жазылган китеп сыяктуу. Аз биз деле эметип атабыз, бул эле жазылган кан. Иншалла бул эмге кыямат күнү Алланын алдына барган дей Алла мен колумдан келиши жетишкин деген айткан бул далил деп эсептейм кебердечи. Анын 10 мүнөт болсо дагы мына машинада кетип баратасыңар. Эмне кереги бар жанагы анан айын, анан жазда келем келбей койду.
Ушундан кийин субханаллахдан кийин экөөбүз кошулсак жакшы болмок, анан ажырашып кеттик, не болуп кетти деген ырларды көргөн эмне пайда? Керилдиңечи таажадым мен деп кыйкырып атат ошончу. Анан мынтип карап кетип барсам, субханалла. Чын ушундай бир карасаң, ушундай көп адамдар пайдасы жок нерсе менен өттү. Анан биз эртең мына кеттим, мына чоң небеле атасыз, Бишкектен койдуңуз. 1 саат, мисалы биз эми өзүбүздүн жолубуз деп Батырга айдайт окшойбуз да. Мисалы мен келет өзүмдүн бир адатымды айтайын, мына үйдөн чыктым, бир аз Куран коям. Бакара сүрөсүн биринен чейин өзүм жаттаган бир 20 парадай жаттап алгам. Өзүм ошол нерсе мындай угуп кете берем да, бир пара, 2-3 пара жеткенден токтотом да, анан кийин устаздарды коям. Биринчи бай устаздан урмат деп субхана чуга жигени коям. Анткени субхан аллама өтүп кетти, ал кишинин урматы бар. Андан кийин субхан максада жигенин коям. Андан кийин Кенжетай устазды коям. Ушуну кете берем да, анан Искендер деген ажыке жагып калды азыр. О, темелик Беловодский экен. Мындай сөз мындай жандуу китептерди мындай жакшы которуп мындай креативный болду экен да. Ушундай нерсе да. Анан Тажидин Дамыланы окугам. Ал киши субханалла маселе китептер мисалса Кудурини толу менен которуп сабак кылып чыгарып койду. Сонун дамылалар бар азырчы. Анан Тариелди коюп коям акырында субханалла. Көп чыкпайт ал киши тем тасаввуфка бекем адамдар да. Ушундай. Ушинтип мындай угуп кете берем, барганча субханалла канча маселени мындай бир мындай эме болуп калат. Биз үчүн баягы китеп окуган кишилер үчүн мындай ал кишинин айтып аткан нерсе, бу жер мындай, бу жер дагы мантыгын көбөй баштайт да. Ушундай нерсе. Эмне кылыш керек экен? Даанышмандар ушундай. Жер асмандан жамгыр жаап, жерди көгөрткөн сыяктуу биздин өлүп калган дилдерибизди тазартат иншалла. Аракет кылабызбы? Анда кылабыз. Кадырлап сыйлуу болгон аалым менен. Кадырлап сыйлуу болгон аалым менен көппү, азбы билимин алгын кенен. Жаман менен жакшыны билет алар, ак канын ажыратып жолун табар. Кадырлаган аларды сыйла баркта, кеп сөзүн ук, алардан алып бата. Илимине ишенип айтканын кыл, сөзүн бузуп ишине салбагын чыр. Билимдүүнүн болот эки белгиси, жүз жарык, аны билген эр киши. Баары биле бербейт экен аалымдычы, кадырынчы. Кээ сенек деп атпай туруп, жаман нерсе бул аалымдар субханалла, алардын негизи ифтира кылыш, аркасынан жамандаш, алардын билбеген нерсени сүйлөш, алар менен баарлашпас туруп аркасынан сүйлөө, бул өзү эле субханалла бул чоң жаман нерсе. Мен чоң эмеде илгерки бир китептерде субханалла аалымдардын бир окуясын окугам да. Ошондо ошого макул болгон адамдардын тукумунан аалым чыгып, макул болбогондугун аркасынан аалым чыкпаганын айтылат. Негизи эле илимсиз адам аалымга макул болгон туура. Эгер өзүңдүн акылыңа салып, мындай туура эмес ойлоп атат деп айтсаң, анда тутулдуң, Кудай сактасын. Ушундай экен. Бири напси, бири тили тыйса аны, бакыт ага дайыр болуп куйганы, билимдүүнү жан тыят дайымы кулкунун, билимдүү жан тыят дайымы кулкунун, тыя алганын кадырманы журтунун. Сөзү таамай, аалымдар кандай сонун урматталып берилет 4төн орун. Эгер сөзүң болсо орой, түркөй, асмандан алып түшүп көргө түртмөй, айткан сөзүң суроонун жообу болсо, так болсо, бактуу болот ал ошондо. Ойлоп сүйлө, сөзүңдү айта турган, сураса жообуң болсун таамай ылдам. Көп тыңшап, аз сүйлөгөн орду менен кемибейт акыл оюун абдан кенен деген. Жусуп атабыз ушунчу субханалла бизге ушундай бир акыл насааттарын айтып кеткен экен. Мен устазым Молда Сабыр бул киши жазган үчүн окуп берип атам азыр. Акын болуп кеткенди ойлобогулу мен. Кээ бирлер болушу бул өзү субханалла динди жетки керек болсо, мисалы алсак, чоң акыйда болгон мындай китебибизде Исраил Алашиники керек болсо эмне менен? Казал менен. Ошол себептен бул китепте айтылып аткан сөз мына канчалык нарктуу барктуу. Сөз түшүнгөндөр мени түшүндү. Ушундай нерсе. Дагы айтам, машалла, мынакей ушу китепти алып окуңуздар, мынакей. Муннабихат деген Молда Сабырдын жазган китеби. Иншалла өтө пайдалуу болот деген ойдомун. Амин. Субханака ва хамдалиллахи астагфиру ва атубу илейк. Аллахым тукумубуздан аалымдарды чыгарт. Зуриятыбызды өзүңө кызмат кылдыр Аллахым. Бул дүйнөдө баардык аалымдарга сый урмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бер Аллахым. Баардык акыбалда өзүңдүн диниңе бекем болгон такыба устаздарды күтүүгө мүмкүнчүлүк бер Аллахым.
Allah'ım alınlar sözün büyük kılgın, jana alınlara kol salgandарды жок кылгын. Allah'ım sen жақсылық еткенсің.